Аялына мыкаачылык менен зомбулук көрсөткөн жаранды камакка албай пробациялык негизде бошотуу. Бул окуя коомчулуктун нааразычылыгын туудурбай койгон жок. Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматовду иштен алуу боюнча президентке сунушталды. Мындай чечимди судьялар кеңеши чыгарган. Мындан тышкары дагы бир катар судьяларды мөөнөтүнөн мурда иштен бошотуу сунушталды. Алар Баткен облустук сотунун судьялары Жыргалбек Жамангулов, Замирбек Алгожоев жана Замир Алыбаев. Ош облусунун Ноокат райондук сотунун судьясы Нурлан Байзаков, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы Бакыт Сарыбаев, Ысык Көл облусунун Ак Суу райондук сотунун судьясы Абдисалам Мойдунов. Сот адилеттигин жүзөгө ашырууда, мыйзамдуулукту айкын жана одоно бузууда өз ара тазаланыш иш-чаралары белгиленген. Ошон үчүн сот кеңеши ушундай чечимди кабыл алды. Өлтүрөм деп тиги ямага таштап салган. Айта кетсек, Ак Суу районунун 51 жаштагы тургуну, 46 жаштагы айылдашы аны зордуктаганы боюнча иш козголгон. Райондук соттун судьясы Абдисалам Мойдунов шектүүнү үй камагына чыгарган. Бул боюнча жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ыкчам жыйын өткөрүп, андан соң Мойдунов кызматын тапшыруу тууралуу арыз жазганы маалым. Я, допустим, посмотрел, там представления были не только председателей судов. Сунуштамалар бир гана соттордун төрагалары жана укук коргоо органдары тарабынан эле эмес, жарандар тарабынан дагы берилген. Бул жерде белгилей кетүүчү нерсе сот системасында ичара тазалануу процесси күч алды десек болот. Анткени соттордун аракети бир гана эмгек кодекси менен чектелбейт. Ошондуктан соттордун жүрүм турумуна тартип комиссиясы тарабынан баа берилет. Жогоруда аталган 7 судьянын 5өө боюнча сунуштаманы жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков берген. Ошондой эле судьялар кеңеши тартип комиссиясынын корутундусунун негизинде 6 судьяны эскертүү түрүндө тартип жазасына тартуу тууралуу чечим кабыл алганы белгилүү болду. Кыргыз Республикасынын президентинин 23-жылдын 3-мартындагы жарлыгы менен бекитилген 23-26 жылдары Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги системасын өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасына ылайык сот системасы көз карандысыз, ачык, элге жеткиликтүү жана сот системасына элдин ишенимин жогорулатуу максаты коюлган. Коомчулукта өлкөдө алгачкы жолу судьялар кеңешине, Фемида кызматкерлерине карата рекорддук сандагы сунуштарды киргизилгени айтылууда. Кыргызстандын 32 жылдык эгемендүүлүк тарыхында мындай жаңылык болгон эмес десем жаңылышпайм. Талыкпастан адилеттүүлүк үчүн мээнет кыла бериңиз. 2022 жылдан быйылкы жылдын сентябрына чейин төрага тарабынан 28 судьяга карата 19 сунуш жөнөтүлгөн. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.